Алмаз Акымжанович, кече мына бардыгыбыз көп болдук да, бир жакшы бир көрүнүш болду, жакшы жаңылык болду. Президентибиз өзү баягы өрт өчүрүүчү атайын машиналарды, тез жардам машиналарын жана ошондой эле баягы шаарыбызга, элибизге жеңилдик болуш үчүн автобустарды тапшырды да. Бул аябай жакшы жаңылык, жакшы нерсе. Буну биз бардыгыбыз колдошубуз керек, кубатташыбыз керек. Мени сизге кайрыла турган маселем, Алмаз Акымжанович, Базаркоргон районунун Тоо зонасында 4 айыл өкмөт жайгашкан. 4 айыл өкмөттө быйыл 4 айыл өкмөттө 60 миңден ашык калк жашайт. Атайын өрт өчүрүүчү машина бөлүмү бул Базаркоргон районунун борборунда жайлашкан. Алыстыгы 40-50 километр алыс жайгашкан. Айылдарга жетүү өтө кыйын. Алмазжан Акымжанович, мен сунуш кылат элем, ушул Тоо зонасына өрт өчүрүүчү атайын техниканы бөлүп берип, мурун илгери Союздун малында кандай иштесе, ошондой бир машиналарды бөлүп иштетсек. Эми үчүн дегенде, эгерде кокус бир өрт чыгып кете турган болсо, айылдын алыстык борборунан, райондун борборунан баргыча баягы элдерге мындай жакшы жардам бере албай калат экен. Ошон үчүн азыркы жаңы келген машиналардан болбосо дагы эски мурунку келген машиналардан бир машинаны ушул Тоо зонасына Могол айыл өкмөтүнүн гаражына бөлүп беришиңиздерди суранам. Андан кийинки маселе, Алмазжан Акымжанович, быйылкы жылда кар аябай оор түштү. Ошол эле мен айтып аткан 4 айыл өкмөткө. Илгери Союздун убагында Минтранска караштуу ДЭУнун өзүнчө автотехникалары бар эле ошол жерде. 30 жылдан бери ал гараж бүгүнкү күндө иштебей атат да. Биз угатабыз, жакында ушул атайын техникалар ушул Минтранска дагы келет, бөлүнүп берет депчи. Ошол Тоо зонасына өзүнчө мурунку иштеп аткан Ачы лескозунун аймагында турган ДЭУнун гаражына ошол бир грейдерди бөлүп берсе, кышта, жаз айларында жана күз айларында баягы элге кыйынчылык болуп аткан убактарда бир жакшы жардам болот эле деген элдин кайрылуусу бар да. Ушул элибиздин кайрылуусун, эки кайрылууну ушул Тоо зонасына, Базаркоргон районунун Тоо зонасына ушул атайын эки автотехниканы өрт өчүрүүчү жана жол тармагындагы грейдерди бөлүп беришиңиздерди суранам. Рахмат.